Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Jana akırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan salamı jana salavattары bolsun. Assalamu aleykum urmatlı musulman mertoğanlarım. Biz gezektegi okuyabızdı ulantabız. Cuma tündörün birinde mürzede tünöp kaldım. Түш көрдüm. Кабырлар жарылып, өлүктөр чыга келишти. Топтоо менен олтуруп, жана асмандан оозу жабык табактар түштү. Алардын арасында бир жигит бар эле. Жана ага каттуу азап берилип жатыптыр. Мен ага жакын барып, "Эй жигит, эмнеге бул коом арасында сен мынча каттуу азапталып жатасың?" деп сурадым. "Эй Солих, мен сенин жардамыңа муктажмын. Аллах сен аркылуу мени бул азаптан куткарсын. Менин бул аманатымды аткар. Мага бооруң оорусун. Мен өлгөн соң апам кошокчу аялдарды жыйнап алып, күндө мага кошок айтып, чачын жулуп, бетин тырмап ыйлаган үчүн мен азапталып жатамын" деди. Соң ыйлады. Анын ыйлаганын көрүп, мен да көз жашымды тыйып тура албадым. "Сен апама барып айткын, бул иштерин токтотпосо мен ушинтип азаптала беришимди жана менин атымдан айткын. Апа, неге мага жакшы тарбия бербедиңиз? Канчалык жаман тарбиялап чоңойттуңуз? Эми минтип өлгөндө мени азапка салдыңыз. Эй апа, акыбалымды көргөнүңүздөй эле мойнумда, бутумда кишенделген азап бериштелери бакырып, урууп азап берип жатышат. Акыбалыма бир назар салганыңыздай эле бооруңуз ооруйт эле. Эгер азыр ошол ызычуу кошокторуңузду токтотпосоңуз, анда жер жана асмандар жарыла турган баардык калайык калк жооп бере турган бир күндө экөөбүздүн ортобузда Аллах өзү өкүм жүргүзөт" деди жана апасынын дарегин айтты. Чочуп ойгондум. Көргөн түшүмдөн таасирленип, таңга чейин уктай албадым. Таң аткан соң шаарга бардым. Менин бирден бир максатым жигиттин үйүн табуу эле. Сурап сүрүштүрүп олтуруп, үйдү таап бардым. Дарбаза карага боелгон. Ичкериден кошокчулардын добушу угулуп турар эле. Дарбазаны каккан элем, ичкериден бир кемпир чыгып, "Сизге ким керек?" деди. "Мен өлгөн жигиттин апасы керек" дедим. "Анда эмне ишиңиз бар? Ал баласын азап күтүп, өз кайгысы менен убара болуп олтурат" деди. "Мен өлгөн жигиттин апасын чакырып бериң, мен уулунан кабар алып келдим" дедим. Кемпир дарбазаны акырын жаап, ичкериге кирип кетти. Жана бир аздан соң капкара кийинген, ыйлай берип жүздө карайып кеткен бир аял чыкты. "Сиз кимсиз?" деди ал. "Менин атым Солих. Кече мүрзөдө ушундай окуялар болду. Уулуңузду көрдүм, ал азапта калган. Жана уулуңуз мындай деди: Апа, неге мага жакшы тарбия бербедиңиз? Канчалык жаман тарбиялап чоңойттуңуз? Эми минтип өлгөндө мени азапка салдыңыз. Эй апа, акыбалымды көргөнүңүздөй эле мойнумда, бутумда кишенделген азап бериштелери бакырып, урууп азап берип жатышат. Акыбалыма бир назар салганыңыздай эле бооруңуз ооруйт эле. Эгер азыр ошол ызычуу кошокторуңузду токтотпосоңуз, анда жер жана асмандар жарыла турган баардык калайык калк жооп бере турган бир күндө экөөбүздүн ортобузда Аллах өзү өкүм жүргүзөт" деп айтып жаткан эле. Болгон окуяны уккан эне эси ооп жерге жыгылды. Жана өзүнө келгенде: "Эй уулум, мен сенин андай акыбалда экениңди билгенимде мындай иш кылмак эмесмин. Мен кылган ишимден Аллага тообо кылдым" деди жана ыйлады. Соң үйгө кирип, кошокчу аялдарды таратып жиберди жана башка кийим кийди. Соң кетерге жакын мага көп акча берип, баласынын атынан садака кылышымды суранды. Мен акчаларды алып, ошол баланын атынан садака кылып жибердим. Кийинки жума адаттагыдай мүрзөдө түнөдүм. Түш көрдүм. Кабырлар жарылып, өлүктөр чыга келишти. Топ-тобу менен олтурушту жана асмандан оозу жабык табактар түштү. Жанагы жигит күлүп жайнап турар эле. Ага да табак түштү. Мени көрүп жакын келди. "Эй Солих, Аллах сенден ыраазы болсун. Апам туура эмес кылып жаткан ишин токтоткондугу үчүн Аллах менин азабымды жеңилдетти" деди. Мен: "Бул кандай табактар?" деп сурадым. Ал: "Тирүүлөрдүн өлүктөргө кылган дуасы, хатым Куран садакалары" деди. "Ар жума кечеси бул сенин атыңа баланчанын кылган садакасы деп алып келишет. Сенин садакаң да жетип келди. Эми кайра апамдын алдына барганыңда менин ушул сөздөрүмдү жеткирип кой. Апаке, сизден Аллах ыраазы болсун. Менин атымдан кылган садакаларыңыз да жетип келди. Даярданыңыз. Сиз мага жакынсыз" деди. Бир нече күн өткөн соң жигиттин үйүнө бардым. Дарбаза жанында табыт туруптур. "Ким каза болду?" деп сурасам, жигиттин апасы дешти. Ага жаназа окуп, баланын жанына жерге берип, дуа кылып өз жолу менен кете бердим, дейт Солих аттуу жигит.
Чынында өлгөн адамга кошок айтып ызы-чуу салып ыйлоо чоң күнөөлөрдүн бири. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху бир жерде ый добушун угуп, ал жерге кирди. Жанында шериги да бар эле. Ал жердеги аялдарды уруп түртүп өтүп, кошок айтып ыйлап жаткан аялдын алдына барды да аны урду. Аялдын жүзүнөн паранжасы түшүп кетти. Соң ур муну, бул кошок айтуучу урмат сыйга арзыбайт деди. Ал силердин кайгыңарга шерик болуп ыйлап жаткан жери жок, балким акчаңарды алуу үчүн ыйлап жатат. Кошок айтуу кабырдагы өлүктөргө азап берет, себеби бул сабырдан кайтарат. Чынында Аллах сабырга үндөйт. Кошок кошуу нааразылыкка үндөйт. Чынында Аллах андан кайтарат деди. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху мындай деди: өлүм периштеси момундун жанын алган соң эшик алдында турат. Үйдөгүлөр болсо ызы-чуу салат. Кээ бирлер болсо жүзүн тырмайт, кээ бирлер болсо чачын жаят, кээ бирлер болсо өзүнө өлүм тилейт. Ошондо өлүм периштеси: эмнеге мынча ызы-чуу, эмнеге мынча нааразылык? Аллага касам, бирөөңөрдүн өмүрүңөрдү кыскартып койгонум жок. Бирөөңөрдүн ырыскыңарды алып да койгонум жок. Бирөөңөргө кылча зулум да кылганым жок. Эгер менден нааразы болсоңор, анда Аллага касам, мен болгону буйрукту аткаруучумун. Эгер өлүктүн эрте кетип калганына нааразы болсоңор, ал мажбур, анда ыктыяр жок. Эгер Аллах Тааладан нааразы болсоңор, анда силер капырсыңар. Мен силерге кайра-кайра келе берем, бириңер да тирүү калбайсыңар, дейт өлүм периштеси. Мындан билинип тургандай, кимдин башына кайгы түшсө, ал өзүнө өлүм тилесе, же жүзүнө урса, же жакасын айрыса, же сандарына ургуласа, же чачын тозутса, же кесип жиберсе, же Аллах Таала менен уруша тургандай өнөр көрсөтсө, эркек же аял болсун, Аллахтын каргышына, башкача айтканда лаанатына калат. Аллах Тааланын каргышына дуушар болуп калуудан өзү сактасын. Урматтуу мусулман биртуугандар, кошок айтып ыйлабаңыздар. Чындыгында кошок айтып ыйлоо Алланын ачуусун келтирет, өлгөн инсанды азапка салат. Балким токтото турсуңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.